Да. Саламатсызбы, келиңиz. Келиңиz, бер коюп туруңуз. Келиңиz, эмне жумуштарга келдиңиз? Сизге кызымды алып келдим, биз ушул айылга көчүп келдик элек. Анан ушул мектепке кызымды окууга алып келдик 9 класска. Жакшы болот. Биз ушул мектептин директору болуп иштейбиз. Жакшы, биздин айылга көчүп келиптирсиздер. Менин оюмча кызыңыз жакшы окуйт окшойт. Биз окуучуларга биздин мектеп эшик ачык, бирок урматтуу ата-эне, бизде бир шарт бар. Биздин окуучуларга дагы кандайдыр бир таасирин тийгизет деп атам. Кызыңыз ыйман жолунда окшойт, жакшы, бирок биздин мектепте окуш үчүн жолугун чечип окуш керек. Урматтуу ата-эне, биз шарт ушундай. Эгерде жолугун чечпесе, биз мектепте окута албайбыз. Биз дагы тийиштүү жерге жооп беребиз. Балдарга да терс таасирин тийгизет. Siz qanday ойлойсуз? Bizde ушундай, эгер жолугун чечпесе, биздин мектепте сиздин кызыңызды окута албай коебуз. Биз анда үй бүлөсү менен кеңешип, атасы менен кеңешип, анан силерге Кеңешип келиңиз. Шарт ушундай, эгер жолугун чечпесе, окута албайбыз. Келиңиз, жакшы алыңыздар. Урматтуу окуучулар, биздин класска жаңы окуучу келди. Аты Фатима. Арамызга кошуп таныша бергиле. Мен азыр журналды алып келем. Франгелин жолуңуз жана мейманды сурабайбы? Кансы ойлойбу. Дават айтчы да бизге. Балдар, туктуңуз. Мен деле силерде окугум келет. Ар бир бала окуганга укуктуу, милдеттүү. Мен деле силердей баламын. Мен деле бир үй бүлөнүн баласымын. Мен деле ата-энем бар силерге окшош. Мен деле окугум келет силердей. Жол салганда силерден эмне арман болот деп мен деле кулагым угат, көзүм көрөт. Ар бир бала маскара болбош керек. Ар бир бала менин оюма укуктуу. Ар бир бала өз оюн айтууга укуктуу. Эч ким балдарды күнөөлөгөн